Маданият министри ырчыларды намынан ажырата алабы? Кыргызстандын маданият, маалымат жана туризм министри Нуржигит Кадырбеков эстрада ырчысы Курал Чокоевдин маданияттын мыкты кызматкери намынан ажыратып, Кайрат Пирмердиевди эмгек сиңирген артист намынан ажыратуу сунушун президентке жолдогон. Ошондой эле министрликке караштуу бардык медиа борборлорго бул эки ырчынын ырларын, клиптерин, сөздөрүн чыгарбоо көрсөтмөсү берилгенин жана эркин медиаларга да ушундай эле сунуш жиберилгенин айткан. Жарандык көзөмөл комитети кабыл алынган чараларды адамдын негизги укуктарына кол салуу катары баалашкан. Билдирүүдө укуктар менен эркиндиктер кандайдыр бир министрлик же мамлекеттик өкүл тарабынан өзүн билимдик менен чектелиши мүмкүн эместиги айтылат. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 31 беренесине ылайык ар бир адам ой жүгүртүү, пикир айтуу жана сөз эркиндигине укуктуу. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктар жана наамдар жөнүндөгү мыйзамдын 24 беренесинде сыйланган же ардак наамга татыктуу болгон адамдар мыйзамдуу күчүнө кирген соттук актынын негизинде гана мамлекеттик сыйлыктан ажыратылат. Айыпталуучуну сот күнөөлүү деп тапса, кошумча жаза катары сыйлыктан же наамдан ажыратышы мүмкүн. Президентке караштуу мамлекеттик сыйлыктар жөнүндөгү комиссия Кайрат Пирмердиевди эмгек сиңирген артист намынан ажыратуу сунушуна жооп кайтарды. Жазык кодексинин 64 беренесине ылайык оор же өзгөчө оор кылмыш жасалган учурда мамлекеттик сыйлыктан ажыратууга болот. Ушул берененин негизинде аталган комиссия Кайрат Пирмердиевди эмгек сиңирген артист намынан ажыратууга мыйзамдуу негиз жок деген чечимге келген. Кайрат Пирмердиев эмгек сиңирген артист намын 2017 жылдын 20 ноябрында алган.